Атегенде Борбор Азия өлкөлөрүнө жана Арменияга СВО коркунучу тууралуу айтышат. Соловьев, андан кийин Дугин. Элестетип көрүңүз. Россияда отурган бир адам биздин өлкөнүн жашоого укугу жок деп ачык айтып жатат. Бул божомол эмес. Бул Александр Дугиндин түз жана ачык позициясы. Ал Кыргызстанды жана Борбор Азиядагы башка мамлекеттердин суверенитетин таштанды деп атап, улуттук мамлекеттерди тарыхый ката-катар көрсөтөт. Анын ою боюнча тандоо жок. Же Россиянын көзөмөлүндөгү бирдиктүү союзга баш ийебиз, же жок кылынышы керек болгон коркунуч макамына ээ болобуз. Бул аналитикада эмес, философияда эмес. Бул кыргыз элинин өз алдынча мамлекет болууга болгон укугун түздөн түз тануу. Дугин бул жерде жашабайт. Ал мүмкүн болуучу согуштар, репрессиялар жана адам жоготуулар үчүн жооп бербейт. Бирок ошого карабастан, ким көз карандысыздыкка татыктуу, ким татыксыз экенин чечүүгө өзүнө укук берет. Бул коопсуздук же келечек жөнүндө эмес. Бул СССРдин кулашын кабыл ала албай, империялык өткөндө калып кеткен адамдар тууралуу. Мурдагы республикалар, аймактарда, долбоорлордо эмес, бул суверендүү мамлекеттер. Жана Москвадан айтылган эч кандай ураандар муну өзгөртө албайт.